Так, аромат тандоодо эми бир аз сырлардан бөлүшүп кетели. Аромат тандап атканыңызда сизге көбүнчө туура келген жыттар башты оорутпайт, ал эми туура келбеген жыт болсо башты оорутат экен да. Ошодон да билсеңиз болот, сиз мына жыттап көргөнүңүздө балким сизге башыңызды жагашы мүмкүн. Бирок бир аз жүргөнүңүздөн кийин башыңыз оорушу мүмкүн. Мында навязчивый болуп жаныңызга келе бериши мүмкүн ал жытчы. Мында сизге туура келбейт деп эсептесек болот экен да. Сизге туура келген жыт өзүңүзгө да сезилбей билинбей калат. Анткени сиз өзүңүздүн табигый жытыңызга жакын болот дагы, сиз организмиңиз аны өзүнүн жытындай кабыл алат дагы, өзүбүздүн жытыбызды көп биле бербейбиз да. Чужой жыт болсо биз аны биле беребиз жана бизге жагымсыз боло баштайт барып эгерде бир күнбү, бир жарым күнбү ошол жыт менен жүрүп көрсөңүз. Анан айта кетчү нерсе, сиз ошол парфюмдарды сепкенде 2 жолу гана пшык деп себеңиз, анткени 3 жолу сепсеңиз өтө навязчивый жыт болуп кетет дагы. Сиздин айлана чөйрөңүздөгүлөрдүн да баштын оорутуп кыжырын келтириши мүмкүн. Ой, надушился человек дегендер калса, өтө эле көп себип алыптыр дегендер болот. Кээ бирleri башына, мойнуна, бетине, ар жагына себип салат. Ал да туура эмес, анткени биз өткөндө өзүбүз деле эмес, башкаларды ойлошубуз керек экен. Эң жакшы бул 2 жолу. Өтө эле жумшак, өтө эле билинбес жыт болсо 3 жолу себип айлана чөйрөңүздөн сурап көрсөңүз болот. Навязчивый болбосо анда болот экен. Көпчүлүк жыттарды 2 жолу пшык деп себет экенбиз да. Ошону айта кетсек, эми сиз ошол жыттарды тандап атканда сөзсүз түрдө адашып калбаш үчүн пробниктен баштаңыз да. Негизи парфюмдөн өзүн эле дароо ала албастан мүмкүн болсо пробник. Эгерде сиз өзүңүз буга чейин колдонуп жүргөн болсоңуз, билсеңиз, бардык эле жыттар жага бербешин билсеңиз, анда пробник колдонсоңуз жакшы болот. Биринчи пробник колдоносуз. Бирок пробниктер тез уча баштайт, андыктан анын ноталары тез алмашып, тез чыга баштайт. Ошондуктан сиз 2 саат сайын, 1 саат сайын эмес, мына 15-20 мүнөт, жарым саат сайын тез жыттап турганыңыз жакшы болот. Бир нотасы учуп кетип, экинчи нотасы кала баштайт да. Ошондуктан тез жыттап көрүңүз. Эгерде дагы деле жагып аткан болсо жыт, анда ошону парфюмдөн алсаңыз болот экен. Анан айта кетчү нерсе, пробник туруктуу эмес, андыктан сиз пробник аркылуу анын туруктуу же туруктуу эмес экенин биле албайт экенсиз. Бул болгону жытты сизге жагабы, жакпайбы, сиздикиби же сиздики эмеспи, ошону гана билип алыш үчүн керек нерсе экен пробник. Пробниктер баса кымбат эмес, андыктан ошол пробникти мына көп акчага парфюмду алып адашкандан көрө пробниктен аябай мына пробник алып колдонуп көрүңүз. Жакшы парфюмдардын өзү негизинен мына 5-10 нотасы болот. Арзан парфюмдардын, арзан мына базарда сатылган духилердин көбүнчө 2 нота же 1 нота болот, тез эле учуп кетет. Андыктан анан тез эле тажай баштайбыз. Ал эми жакшы парфюмдардын мына Faberlic'in каталогдогу көпчүлүк парфюмдарында 5-тен 10го чейин нотасы болот экен, тез алмашып турат экен. Андыктан мына мисалы үчүн септиңиз бир дагы жарым саат, 1 сааттан кийин жыттасаңыз башкача жыттар чыга баштайт. Ошон үчүн мына ошонун толук ноталарын эзе билип, толук ноталардын баарынан ырахат алсаңыз болот экен. Пробник көрсөтүү жолу. Эгерде сиз консультант болсоңуз, башкаларга көрсөтөм десеңиз, ушул жөнүндө бир аз кеңеш берип кетсек, негизинен мына кимдерге сунуш кыласыз жыттарды, ошону алдын ала ойлонуп алыңыз, же сунуш кылып аткан болсоңуз, ал адам жөнүндө билип алыңыз. Жашы, жынысы, иштеген жерлери быстро билип алсаңыз, сизге бул ориентир болот да. Мисалы үчүн жаш боюнча тандасаңыз болот, жаш боюнча. Жынысы боюнча албетте бул түшүнүктүү. Иштеген жери боюнча дагы кээде сизге бир аз болсо да подсказка берет. Мисалы үчүн мугалимдерге жакшы жыттар бар көрөк, интеллигенцияга жакшы жыттар бар да. Анан базарда иштеген адамдарга жакшы өзүнчө башка жыттар болот. Ошондон сиз иштеп жүргөндө байкап каласыз, кийин билип каласыз да, сезип каласыз. Анан 5 пробниктен 10 пробникке чейин акча аябастан алыңыз. Пробниктер кымбат эмес, арзан эле. Ал пробниктер сизге акча табууга жардам берет. Сиз пробник акча салганыңызда сиз көбүрөөк акча табуу үчүн, кардарларыңыздын санын көбөйтүү үчүн акча салым кыласыз да сиз. Бул акча сизге сөзсүз түрдө 1-2 эле парфюм сатканыңызда кайра кайтып келет тез эле. Бирок пробниктерди сиз 1 жыл, 2 жыл иштетесиз. Көптөгөн кардарларга көрсөтүп тандоо, алар дагы адашып калбастан мындай довольный болуп, ыраазы болуп алышат. Ошондо сиз пробник алганыңызда өзүңүзгө аябай ыраазы болосуз. Пробник сунуш кылуудан мурун ал адамдын табитин билип алыңыз. Сизге билинер билинбес жыттар жагабы көбүрөөк, же өтө яркий, дерзкий, мындай сразу эле вау дей турган, билине турган жыттар болсунбу, же өзүңүзгө гана билинип, өзүңүздү акырын тымызым чыттап коюп, ух ты, эмне жыт деп акырын жаныңызга келгенде гана жыттанчу жыт болсунбу деп сурасаңыз болот экен. Муздагыраак, салкыныраак жыттар жагабы, же таттуураак жыттар жагабы, гүлдөрдүн жытына окшогондор жагабы, же конфеттердин фруктылардын жытына окшогон жагабы, же балким мандарин, апельсиндердин жыттары көбүрөөк жагабы деп бир аз 2-3 суроо берип түшүнүп алсаңыз болот. Анын табитин билгенден кийин сиз анын башын айландырбай, ага жакчу жыттардан 4-5 вариантты сунуш кылат экенсиз да. Ошондо сизге да оңой болот экен. Анан адам баласы 5-6 4-5 жыт жыттагандан кийин мурду жыт билбей калат экен, анткени мурду ошол парфюмдарга толуп калат экен дагы, кандай жыттарга анан ал байкабай калат экен, айырмалай калат экен да. Андыктан биз ошол жаныбызда кофе ала жүргөнүбүз жакшы болот экен. Мүмкүн болсо зерновой кофе. Молотый кофе деген бар, бул талкаланган порошок окшогон кофе. Аны эмес, зерновой кофе. Молотый кофе көп жерде сатылат, зерновойду табыш кыйыныраак. Бирок аны тапсаңыз өтө жакшы болот. Ал тезирээк анан жакшыраак перегревать этет. Эми молотый кофе болсо ал анча перегревать эте албайт, бирок жоктон көрө жогору аны да алып алсаңыз болот экен. Алар бирок ыңгайлуу жагы пакетте жүрөт да. Сиз кичинекей мындай чакан идишке ошо зерновой кофени бөлүп салып алып жаныңызда алып жүрсөңүз болот экен. Офисте болсоңуз офиске алып алыңыз.
пробникти сүртүп коюңуз, эч убакта шыбап аны жайылтып жок кыла бербестен пробникти мындай жирный калың эме менен пробник таякчасы менен бир жерге сүртүп коюңуз да эки жакка шыбап алыңыз. Ошондо ал жерде мындай насыщенно бардык ноталар билинет экен дагы, анан көпкө чейин турат да. Көпкө чейин ноталар сезилип турат. Эмесе тез учуп кетет. Ошон үчүн аны шыбабаңыз. Пробник туруктуу эмес, дагы бир эстетип кетейин, ал боюнча сиз туруктуулугун биле албайсыз жана айта албайсыз. Блоттерди колдонот кээ бир адамдар. Атайын кагазчалар болот, Фабрик компаниясында бар, аны заказ кылса болот. Блоттердин өзүнүн ыңгайлуу жагы бар, бирок ыңгайсыз жагы да бар да. Блоттерлерде адамдар эми дүкөндөрдө ошондой блоттерлерди шыбап коет, бирок блоттерлерде көпкө чейин турбайт экен, аны кайрадан алып шыбап турат экенсиз. Андан көрө пробникти колдонгон ыңгайлуураак деп эсептейм. Блоттерди мисалы үчүн сиз ар көрсөткөндө ар бир жолу шыбап турушуңуз керек болот. Анан ал убакыт тейлейт, андан көрө пробникти ачып эле шап сүртүп койгонуңуз ыңгайлуу экен да. Блоттер болсо бул өзүнчө мындай маданияттуу, культурныйраак көрсөтөт, болгону аны колдонуу ыңгайсыз экен. Анан кагаздагы жит менен денедеги жит эки башка болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан сиз денени өзүнө эле колуна эле шыбаганыңыз оңдуу болот экен да. Эми дүкөндөрдө ал гигиеничный болуш үчүн анткени ар бир адам келип пробникти ачып аны өзүнө шыбай албайт, ыңгайсыз да. Ал эми сиз консультант болгондуктан сиз пробникти эле акырын ачып өзүңүз шыбаганыңыз туура болот. Анан пробникти ачып атканда дайым акырынык менен эки жака капкаган эки жака акырын жылдырып ачсаңыз ошондо оңой ачылат. Тартсаңыз эч убакта чыкпайт, же чыкса да чачырап кетет да. Бүт жакты булгат. Андыктан акырындык менен эки жака жылдырып тарта берсеңиз акырын ачылат. Аны акырын кайра басып жаап коесуз. Мына ошондой пробниктерди колдонуңуз өзүңүздүн ишиңизде. Сизге бул көптөгөн кардарларды алып келүүгө жана кардарларды биздин продукцияга көндүрүүгө, өзүңүзгө да көндүрүүгө чоң салым берет экен. Эми парфюмдарды тандоодо жаштар боюнча мына ушул жаштарга көбүрөөк жагат, бул жаштарга анча жага бербейт деп билсек болот экен. Ошол боюнча бир аз болсо да сизге подсказка берип кетели. Мына 40-55 жаштагы аялдарга жагуучу парфюмдар экен. Эми биз 100% бардыгы эле жага берет дебейбиз. Кээ бир ошоларда тескерисинче да болот. Ар кимдин табити ар кандай, бирок негизинен көпчүлүк адамдарга ушул жар жага берет экен көбүрөөк. Мына дизайндарына байкасаңыз көпчүлүгү учурда томолок, төртбуштук, домпок, мындай мурунку парфюмдардын, мына илгерки классикалык парфюмдардын дизайндарына окшоп кетет көпчүлүк учурда. Мына парфюмерлер дагы ошолорго жагымдуу болсун деп эме идиштери таанымал, тааныш болсун деп ушундай идиштерди чыгарат экен атайын. Эми бардык жаштарга жагуучу парфюмдар көрүп кетели. Булар универсалдуу. Чоңураак жаштагы аялдарга да жага берет, орто жаштагыларга да жага берет, жана жаштарга да жага берет экен да. Мына Donna Felice, Alata, Portujur деп турат. Каори, Кокет, Аура, Нерали, Шарманте деп турат. Жогорудагылар булар мына аттарын окуп алсаңыз болот экен. Мына Оферик Сенсуэль ортодо, кара фондо турган бул Интемперель, мына сирень, фиолетовый түстө болуп турган, Инкогнито аппак болуп турган, калгандардын аттары көрүнүп эле турат деп ойлойм. Анан эң четте оң жакта Понтдор менен Шато де Луар деген життер турат. Анан жогоруда болсо 40-55 жаштагы деген жанында болсо Пушту түстө бул Beauty Cafe деген парфюмдар. Калгандардын аттары көрүнөт деп ойлойм. Кийинки студент окуучуларга 30 жашка чейинки адамдарга жакчу життер көрүп кетели. Булар мына Cherche la Femme, Festa de Vita, Орхидея, Променад, Коктейль Story, Fruity Story, Tropic Story деген життер экен. Мына булар көбүнчө ушул жаштарга, мына студент кездеги 30га чейинки адамдарга көрүп чыгат экен. Анан Влюблена жана В шоколаде деген життер. Негизинен булар сиздерге ориентир гана болсун, мына дизайндарын көрүңүз. Негизинен жаштардын, жаш кыздардын сүрөттөрү, өтө жашында өспүрүм жаштардын сүрөттөрү болгон парфюмдар дагы сизге түшүнүктүү болуш керек. Ал ошол жаштагы адамдарга көрүп чыгат да. Сүрөттөрүн ал эми орто жаштагы аялдар турса, анда мына ошол жаштарга көбүрөөк сунушталган парфюмдар болушу мүмкүн. 30дан жогору жаштагы эркектерге кайсы життер жагат? Мына Монруа, Мой король деген жит көбүрөөк чыгат. Эми бул 100% учурда эмес, көпчүлүк учурда ошолорго сунушталганыбызда адашпайт экенбиз. Бул древесный жит, мына тактан житине окшоп кеткен жит. Мисалы үчүн мен ушуну колдоном, көпчүлүк тартуу життер мага жакчу життаганда, бирок башым ооруп кетчү. Анан ушул Мой корольду бир колдонуп көрөйүнчү деп бир сепкенде бир күн жүрдүм, башым ооруду, ошодон бери мен ушул житти колдоном да. Бирок 30га чыга келем. Бул жерде эми 100% бардыгына дей бербейбиз, бирок көпчүлүк учурда ушундай экен. Бардык жаштарга жакчу универсалдуураак парфюмдар булар мына Scent, Celsius жана 8 элемент деп турат. Анан Intense Uomo Felice деп турат, Alternative Incognito. Булар мен атайын жогорураак койдум, 30дан жогору жаштагыларга да көбүрөөк чыгат, жана андан жашыраак жаштарга да көбүрөөк чыгат экен да. 8 элемент Sport, Asterion, астындагылар болсо көбүрөөк 30дан ылдыйраактарга чыгат экен мына. Asterion, Listet, Pulse булар көбүрөөк чыгат экен. Студент жана окуучуларга көбүрөөк, жаш өспүрүмдөргө жага турган життер бул Влюблен, Крузердин ар кандай түрлөрү, негизинен ушул життер көбүрөөк студенттерге жана окуучуларга сунушталсаңыз болот. Баасы дагы өзү ошолорго ылайыктуу эң бюджеттүү варианттар болуп турат. Ароматтардын көлөмүн билип алалы. Бул көлөмүн билип алсак, биз негизинен адамдарга тандаганда дагы мындай бир нерсе айта алат экенбиз. Кээ бирлер сурап калат,
Көбүнчө 100 мл бул көбүнчө эркектерге сунушталган парфюмдар 100 мл болот. Аялдарга эч убакта буга чейин көрүлөбүз 100 мл парфюмдар жок. Анткени аялдар тез алмаштырып тургусу келет да, эркектер 2 жыл 3 жыл бою бир парфюмду колдонуп жүрө берет экен. Аялдардыкы көбүнчө мына эркектердики да бар арасында, аялдардыкы да бар экен, 50 мл болуп чыгат. Мына өзү каталогдун өзүндө жазылып турат 50 мл же 100 мл деп турат. Ошого карата дагы ориентир алсаңыз болот экен. 30 мл жалаң аялдарга чыгат, көбүнчө эркектерге андай чыкпайт эч. Мына көбүнчө мына чаканыраак идиштерде болот экен. Мына бизде туалет суулары жана парфюм суулары 30 мл турат. Булардын баалары да ошого ылайык арзаныраак болуп турат. 50 мл баасына караганда арзан болуп турат. 15 мл өтө ыңгайлуу. Аялдар үчүн жалаң чыгат булардын кичинекей чакан идиштерде. Мунун ыңгайлуу жагы сиз сумкаңызга салып алып, жаныңызда алып жүрсөңүз болот экен. Жана бир алганда бирөөдү эмес, 2-3 түрдүү жыттарды алсаңыз болот экен. Бюджет жактан да өтө ыңгайлуу. Анан күндө же түшкө чейин бир жыт, түштөн кийин бир жыт, же ар күнү ар кандай жыт болуп жүрүүгө өтө сонун мүмкүнчүлүк. Жана ошондой эле сиз буга чейин жана мен айтып кеттим да, 3 саат турат, 4 саат турат, 5 саат турат деп. Мисалы үчүн бир күн бою колдонгуңуз келсе, анда мына эртең менен бир себеп коюп, түштөн кийин кечке маал дагы бир себеп койсоңуз, ушул 15 мл идиштер сонун туура келет экен да. Мына негизинен ароматтар, парфюмдар жөнүндө үстүртөн болсо дагы маалымат алып кеттиңиз. Мен ойлойм сизге бул сабактын үзүрү жана пайдасы сөзсүз түрдө тиет. Өзгөчө сиз консультант болсоңуз, анда сизге көптөгөн кардарларды өзүңүзгө тартып, өзүңүзгө кардар кылып алууга сонун мүмкүнчүлүк берет. Каталогдон ароматтарды бир сыра көрүп чыгыңыз. Анан спонсоруңуз, наставнигиңиздин жанына барып, офиске келип, мүмкүн болсо бир 5-6 пробникти алып жыттап, пряный жыттардан жыттап көрүңүз, цветочный жыттардан жыттап көрүңүз. Үстүртөн бир сыра түшүнүп алууга бул сизге жардам берет экен да. Жана сүрөттөп берүүгө дагы оңой болуп калат экен. Ушул жыттарды мындай тааныш болуп, жакшы билип алсаңыз. Бирок бир жолудан дароо түшүнүп алыш кыйын. Муну маал-маалы менен жасап туруңуз керек. Мисалы үчүн 5-6 пробник алып алыңыз да өзүңүзгө, ошону маал-маалы менен жыттап туруңуз. Анан пробниктерди тандоодо сөзсүз түрдө наставнигиңизге кеңеш алыңыз. Кайсы жаштарга көбүрөөк, мисалы үчүн сиз жаштар менен көрүш istесеңиз, жаштарга ылайык пробниктерден көрүп алыңыз. Чоңдор менен көрүш istесеңиз, чоңураак жаштагы аялдарга ылайык алыңыз. Эркектерге көрүп сунуш кылсаңыз, эркектерге ылайык парфюмдарды көрүп алыңыз да. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Ийинки сабактарга кош келипсиз.